Светти кымбаттатып, ансыз деле жукарып турган терибизди тескери сыйрбай төмөндөгү кыргыз элинин мойнуна буттарын салаңдатып, минүү алган компанияларды жойгула. Мына ушунда свет мурда калуунда, то есть 70 тыйын бойдон калат. Бирөөлөр пайдасын көрүп, чирипайсын азабына келгенде кембагал байкуштарды защитный стена кылып алдыңарга салып алгыла. Ок тийсе да силерге тийсин деп. Чиновниктердин, депутаттардын, олигархтардын заңгыраган имараттары, мейманканалары, сауналарына салгыла очойтуп налогду. Өлкөдөгү болуп жаткан бардык кесепеттерге дал ушул иштей албаган эл башындагылар күнөөлүү. Өлкөнү кризиске ушулор такап, азабын дайыма эл тартат. Бактыбызга Орусия бар экен, өз мамлекетибизден эч нерсе үмүт кылбай жашап келебиз. Кудай сактасын. Бирок мигрант атпай, бул жактан айдалып Кыргызстанга барып калсак эмне болот? Ошол жөнүндө да ойлоносуңарбы? Так что эл байлыгын уурдашып чирип жаткан байларды, шайлоо дегенде миллиондогон долларларды, акчаларды чачкан депутаттарды, кыскасы жеп жутарларды каттуу контролго алгыла. Алардын турмушун карапайым элдики менен тең кылгыла. Түрмөдө олтурган, качып сыртта жүргөн, ушул убакка чейин мындан кийин да коррупция менен кармалып колго түшө тургандардын мал мүлкүн, бар быдырын тартып алып, мамлекетке өткөргүлө. Атамбаевден, Сапардан, Албектен алигиче бир тыйын да өндүрүп ала элексиңер. Аңдыганыңар, тигдегениңер эле чор тамандар болуп калды. Качанга чейин мамлекеттин жыртыгын биз жөнөкөй карапайым эл жамашыбыз керек. Биз уурлардын мүлкүн мамлекетке өткөргүлө деп какшап жатсак, бийлик ишканаларды жеке ишмерлерге, то есть кайра эле уурлардын колуна өткөрөбүз дейсиңер. Биринчиден, ишканаларды колуна ала тургандарды аты менен атагыла. Аларды ишкерлер деп эмес, жуткучтар деп аташыбыз керек. Кыргыз элинин байлыгын 30 жылдан бери тоноп байыган сүткорлор десек да туура болот. Экинчиден, сата турган ишканаларды дал ошол сүткорлор сатып алышат. Карапайым эл кайсы шишини сатып алат. Ансыз деле Союздан калган бүт быдырыбызды Акаев деген подкаблучный таракка таксым кылып, жалаң кызматтарда олтурган жуткучтар бөлүп алышкан. Эми Акаевдин катасын экинчи жолу кайталап, силерде Акаев баскан тырмоктун учун кайталап басыңар келип жатабы? Ач иттин артын сугуйтагыңды болуп, эмне болсо эле чор тамандарды тиктей бербей, башыңарды иштетип, мойнуңарды 180 градуска башка жака бурсаңар. Кимдерди кустуруш керек көрөсүңөр. Анан дагы колго түшкөн коррупционерлерди тергөө менен кызматташты деп азыраак акчасын алып, элдин көзүн бойбой, ошол мыйзамыңарды өзгөрткүлө. Уурунун бар мүлкүн мамлекетке өткөрүп, өзүнө очойгон срок бериши керек. Эстердин балында библиотекадан бир китеп алып жоготуп койсок, китептин баасы 10 эсеге көбөйтүп төлөтүп алчу эле. Дал ушул законду колдонгула. Мына ошондо чыныгы закон дейт. А силердикичи тоо уурдаган камалат, ал эми миллион миллиарддарды уурдагандарды бар дагы уурдай бер деп коюп жиберип жатасыңар. Андай болсо, бир тоо уурдаган адам деле 10 жумуртка төлөп коюп жүрө берсин эркиндикте. Жыйынтыгында баарыбыз уурдайлы. Кыргыздар жалпыбыз ууру деген атка конуп, ал эми Кыргызстан уурлардын мекенине айлансын. Ансыз деле ошондой боло эле калды окшойт. Андан калса көчөдө күндө чыгышып тополоң салгандарга, НПОчу бузукуларга, Атамбаевский жугундуклорго да абдан чоң штрафтарды салгыла. Митинг дегенде кускулары келе турган кылып, Батыштын, Атамбаевдин арам акчасына карыгышып, көздөрүн май басып калышты. Даже Баткенде согуш жүрүп, өз эли окко учуп жаткан сезбей калган акыбалда жетишип дейт Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Путин, Мирзиёев, Токаев, Жапаровду жана Кыргыз элин жеңиш күнү менен куттуктады. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктады. Бул даңызалуу майрамды белгилөө менен биз эсепсиз курмандыктардын жана жоготуулардын аркасында нацизмди талкалаган ата бабаларыбызга таазим этип, сый урмат көрсөтөбүз. Катал согуш жылдарында чыңалган достуктун жана өзара жардамдашуунун жакшы салттарына таянып, Кыргыз-Орус союздаштык мамилелерин жана стратегиялык өнөктөштүктүн мындан аркы ар тараптуу өнүгүүсүн камсыздайбыз деп ишенем деп айтылат Россия президентин жөнөткөн куттуктоосунда. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктады. Бул ыйык күндө биз келечек муундун бейпил жашоосу үчүн согуш талааларында жана тылда жан аябай салгылашып олтуруп, фашизмди жеңген ата бабаларыбыздын теңдешсиз эрдигин өзгөчө сыймыктануу, ыраазычылык сезимдер менен белгилейбиз. Бузулбас достуктун, бир боордуштуктун жана өз ара колдоонун эч жактан бери
бери келаткан салттары мындан ары да Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы ынак коңшулукту жана стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоого бекем негиз болуп кызмат кыла берерине ишенем деп айтылат Касым-Жомарт Токаев жөнөткөн куттуктоодо. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан президенти Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен куттуктады. Бул майрамда биз бири-бирине жүүлөк таяк болуп салгылашып, дүйнөнү фашизм коркунучунан сактап, жалпы жеңишке зор салым кошкон ата-бабаларыбыздын теңдешсиз эрдигин эстеп, терең ыраазычылык менен алардын жаркын элестерин эскеребиз. Согуш талаларында каармандык менен салгылашкан, тылда жан аябай эмгектенген ардактуу ардагерлерибизге сый-урмат менен мамиле кылабыз. Аларга бүгүнкү ачык асман, бейпил турмуш үчүн ар дайым ыраазыбыз. Биздин жогорку деңгээлдеги диалогубуз жана ортобузда жетишилген макулдашууларды толугу менен жүзөгө ашыруу түбөлүк достукка, ынак коңшулукка жана стратегиялык өнөктөштүктө негизделген эки тараптуу мамилелерди мындан ары тереңдетүүгө кызмат кылат деп ишенем деп айтылат Өзбекстан президентинин куттуктоосунда. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Путин менен Жапаров телефон аркылуу сүйлөшөбү? Орусиян лидери Владимир Путин менен Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун телефон аркылуу сүйлөшүүсү каралган эмес. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон менен Путиндин сүйлөшүүлөрүнөн кийин Кыргызстан президенти менен жакынкы аралыкта ушундай байланыш пландаштырылабы деген суроого Песков жооп берген. Владимир Путиндин графигинде учурда каралган эмес деген Песков. Булак репортер Кейчи. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров элди жеңиш майрамы менен куттуктады. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров 9 май улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгы менен кыргызстандыктарды куттуктады. Анда Жапаров жеңиш күнү эрдиктин жана даңктын, тынчтык жана эркиндик үчүн каарман эмгектин символу болуп кала берет деп билдирди. Президент улуу ата мекендик согушта жеңишке жетүү үчүн кыргызстандыктар зор салым кошконун белгиледи. Бүгүнкү күнү биз согуш талааларында жана оорукта жеңишке жетүү үчүн өз жанын аябаган баатырларыбызды терең ыраазычылык жана зор сыймык менен эскеребиз. Бул улуу жеңишке сиздер эрдик, каармандык, биримдик жана талыкпас эмгек менен жеттиңиздер. Бул бизге чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Биз өлкөбүздүн тынчтыгын, бейпилдигин сактоого, элибиздин байгерчилигине жетишүүгө жана мамлекетибизди бекемдөөгө милдеттүүбүз деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров согуш жылдарында башка республикалардан 100 миңдеген адамдар Кыргызстандан түнөк таап, камкордукка алынып, көпчүлүгү калып калганын кошумчалады. Бүгүнкү 9 майда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын Жеңиш аянтында Жеңиш майрамынын 76 жылдыгына арналган митинг реквиемге катышты. Анда өчпө сотко гүл коюп, согушта курман болгондорду 1 мүнөт аза күтүү менен эскерилди. Митинг реквиемге экс-президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова, ошондой эле президенттин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Касмамбетов катышты. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү 1941 жана 1945 жылдары улуу ата мекендик согуш деп аталат. Ал согушка ошол кездеги СССРдин курамындагы мамлекет катары Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган, 56 миңден көбү дайынсыз жоголгон. 150 миңдей кыргызстандык согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн түрдүү орден, медалдарга, сыйлыктарга ээ болушкан. 9 май экинчи дүйнөлүк согуштун бир бөлүгү болуп саналган улуу ата мекендик согуштун бүткөн күнү жеңиш майрам катары белгиленет. Германия менен СССРдин ортосундагы согуш 22 июнда башталып, 1945 жылдын 9 майында СССР жеңишке жеткен. Ал эми экинчи дүйнөлүк согуш 1939 жылдын 1 сентябрында туктанып, 1945 жылдын 2 сентябрында аяктаган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Түркия менен мамилени жандандырабыз деди Садыр Жапаров. Кыргызстан менен Түркия илгертен бир туугандай мамиледе болгон деп билдирди Садыр Жапаров туркиялык ТРТ Аваз телеканалына берген интервьюсунда. Анын айтымында соңку 4-5 жылда Түркия менен Кыргызстандын мамилеси салкындап кеткен. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин жетекчилик Түркия менен Орусиянын ишине кийлигиши калып, өзүнүн туура эмес позициясын көрсөтүп алгандыгы үчүн мамиле солгундап кеткен. Мындан ары Түркия менен Кыргызстандын мамилеси эң жогорку деңгээлге жетерине көзүм
күчүм жетет. Биз муну кайрадан жандандырабыз. Биз кече күнү эле бир тууган боло калган жокпуз. Бизди 1000 жылдык тарыхыбыз бириктирип турат, деди Садыр Жапаров. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Түркия Баткен облусунун калыбына келтирүүгө жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Түрк БАнын башкы катчысы Алтынбек Мамаюсупов 3 майда Түркияга иш сапары менен барып кайтты. Бул тууралуу маалыматты аталган уюмдун басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун алкагында Түркиянын улуу улуттук кеңешинин спикери Мустафа Шинтоп жана Тышкы иштер министринин орун басары Явуз Селим Кыран менен сүйлөшүү жүргөн. Эки тарап чек арада куралдуу кагылышууну талкуулады. Түркия тарап оор жоготууларга көңүл айтып, жардам берүүгө даяр экенин билдирди деп жазылат маалыматта. Булак Назар Ньюс. Жеңиш Молдахматов 5-6 октябрда биз Садыр Жапаровду жана Атамбаевди чыгарайлы деп барганбыз. Мындай пикирин Жеңиш Молдахматов баш коргоо чарасын кароо үчүн сотко кирип жатып билдирди. Молдахматов биз 5-6 октябрда Садыр Жапаровду жана Атамбаевди чыгарайлы деп барганбыз. Азыр басып алды деген айып коюлганы абсурд, деди Молдахматов. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Тажикстан генерал-майору Максат айылында жүргөн. Тажикстандын милициясынын генерал-майору Куршет Изатулла Мухаммадзоданын Кыргызстан аймагында жүргөн тартылган видео тарады. Видеодо "Мен эркин Тажикстаным. Точкистони Озодоман" YouTube каналына 2 майда жарыяланган. Видео болжолдуу түрдө Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжал учурунда тартылган. Тартылган видео генерал-майор аскер кызматкерлерине көрсөтмө берип жатканын көрүүгө болот. Көчөдө турган белгилери караганда кадрлар Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылына кире беришинде тартылган. Ошондой эле ал Ички иштер министрлигинин аскер бөлүгүнүн техника жана куралдануусу боюнча командиринин орун басары, Ички иштер министрлигинин ички аскерлер бөлүмүнүн башчысы, Ички иштер министрлигинин Омондун командири, Ички иштер министрлигинин аскер бөлүгүнүн командири жана ички аскерлердин командири болгон. 2015-жылдын 29 майынан бери Тажикстандын Ички иштер министрлигинин атайын дайрдыктагы аскер бөлүмүнүн башчысы кызматын аркалап келет. Эске сала кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырдан жалпы 190 кыргызстандык жабыркап, алардын 36-сы каза болду. Жаңжал чыккан аймактан 40 миңден ашуун адам эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Баткен аймагында жалпы 120 турак үй жана 84 социалдык объект талкаланган. Алардын катарында 2 дарыкана, 27 май коюучу жай, 34 соода түйнө, 5 ашкана жана 3 тойкана, мектеп, бала бакча жана аскердик бөлүкчөлөр бар. Мындан сырткары бир канча үйлөр тонолуп, короодогу малдар уурдалган. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кыргыздарга каршы саясатын Рахмон улантабы Путиндин жообунан байкайбыз. Тажик президенти Эмомали Рахмон 8 майда Москвадан Путин менен жолугуп эртеси жеңиш парадына катышат. Бул боюнча коңшу өлкөнүн маалымат булактары мактануу менен жазышууда. Рахмондун негизги максаты Кыргыздарга каршы саясатын улантуу, чек ара тилкесинде үстөмдүк жаратуубу. Эми мындай пландарына каршы Путин кандай сөз айтат же колдойбу көрө жаталы. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Асол Молдахматова президентке кеңешчи болуу. Коомдук ишмер, Орусиянын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Асол Молдахматованын интернет колдонуучулары, белгилүү инсандар, Тышкы иштер министри жана маданият министри болсо, жакшы иштерин айтып билдирүү калтырышууда. 120 депутаттын ордуна бир айым басып маселени чечип келет. Жаштарга үлгүлүү айым жаман көздөн сактасын. Кыргыз элине кыйын келгенде Асол биринчилерден болуп жетет. Төшүн кагып мактанбайт, бизге ушундай адамдар абдан керек, колдойм. Асол сиз менен сыймыктанабыз. Асолду жогорку кызматка барса 100% колдогондор көп. Ал улуу Кыргыз элинин сыймыгы, патриот. Министр палатасынын жетекчиси болушу керек, бирок депутат болбошу керек деп жазышкан. Ал эми Жетиген журналынын башкы редактору жана негиздөөчүсү Абдиламит Жумашев Молдахматованы президенттин кеңешчиси болсун деп билдирген. Тышкы иштер министри болбосо дагы жок дегенде президентке кеңешчи болсун деп билдирүү калтырган. Аликбек Абдрахманов аттуу интернет колдонуучусу төмөндөгүдөй билдирүү калтырган. Мен Асол айымдын Кыргыз элине мекенге кылган иштерине, аракеттерине анализ жүргүзүп ойлонуп көрдүм. Азыр айтпасак кийин кеч болуп калат. Эгер Асол Молдахматова Тышкы иштер министри болуп канча убакыт иштесе дагы Кыргызстанга чоң пайда алып келмек. Мекенибизге жакшы болот беле деген ойдомун. Бул айым абдан билимдүү, башкаларга ушул көчөгө кыйкырып чыгып, ачылдап бийлик талашып салпактап жүргөн саясатчыларда эмес. Тыккан, көп окуган, өзүнүн ордун билген патриот адам. Кылган иштерин айтып мактанып чыкпайт. Эч нерсени билбеген, чече албаган, пайдасы жок министрлер караганда экесе өйдө. Достор, кандай дейсиздер? Иштей турган адам
эч кимди жамандабай, сындабай, кресло талашпай эле тынч жүрөт. Креслосуз эле карапайым элди ойлоп, коомго жардам берип, кызмат кылып келет. Асол Молдокматовадан чоңдорубуз үлгү алышса болмок. Өкмөткө, парламентке ушундай адамдар керек. Президентибиз командасына кошуп алса өкүнбөйт. Себеби учурда Кыргызстандын эли ушундай адамдарга муктаж. Мекенди сүйгөн, чынчыл жана намыскөй акылдуулар бизге керек. Эгер ушундай адамдар келсе өлкөбүз өнүгүп, экономикабыз көтөрүлмөк дейт окурман. Булак Назар Ньюс.